Биздин элибиз өкмүштүдай биримдиктигин көрсөттү да, ошондой эле кайрымдуулугун көрсөттү. Бир муштундай болуп түйүлө алды деп айтсак болот да. Бул бүт дүйнөгө белгилүү болду. Өзгөчө мына түрк тилдүү элдер, мына казактар, өзбектер, азербайжандар, түрктөр кыргыз элине ушунчалык мындай урмат сый менен мамиле кылып атышат да. Биз буга албетте абдан сыймыктанабыз. Бирок ошо менен бирге бир терс көрүнүштөрдү да көрүп атабыз да. Алсак мына батыштын ушул гранттарына жашашкан, иштешкен энпочулар бул согушту Россия уюштурду деген жалган маалыматтарды таратып атышат. Булардын көздөгөнү ошо Кыргызстан менен Россияны кармаштырып, ушундай ортосуна чок жаккысы келип атышат да. Ошондой эле айрым бузукулар Кыргыз элинин өз ичиндеги ынтымакты бузганга аракет кылып атышат. Алсак мына Равшанбек Сабировду тажик улутундагы болгондугу үчүн кызматтан кетиш керек, Кыргызстандан кетиш керек дегендей чагымчыл сөздөрдү айтып атышат. Бул чыныгы чоң чагымчылдык болуп эсептелет. Кыргыз эли мына мурун Совет учурунда 70 жыл кийин эркиндик 30 жылда дагы өзүнүн айкөлдүгүн дайыма көрсөтүп келген. Эч качан өзүбүздүн жарандарыбызды сен башка улуттансың деп кубалаган эмес. Мына ошол биздин кадыр баркыбызды ошо айрым бузукулар дүйнө жүзүндө мындай бир беделибизди түшүргүсү келип атышат да. Ошондуктан мен андай бузукуларга айтып эскертип кетер элем. Мындай чагымчылыгыңарды, бузукучулугуңарды токтоткула. Равшанбек Сабиров бул Кыргыздын мыкты мекенчил инсаны. Мен аны 20 жылдан ашык жакшы билем. Ал дайыма ушул өзүнүн элге жардамын биринчилерден болуп берип келет да. Мына 2 жыл мурун ковид пандемия учурунда эң биринчилерден болуп абдан чоң жардам көрсөткөн. Мына ошондуктан мындай эл өзүбүздүн ичибизден бөлүп бузуп жарууну токтоткула деп мен ошо бузукуларга кайрылып кетер элем. Кыргызстандын Баткен областында, Ош областынын Чоңал районуна Тажикстандын куралдуу баскынчылыгынан кийин биздин өлкөдө бардык калкыбыз, анын ичинде ар кайсы улуттардагы өзүнүн биримдигин, ынтымагын көрсөтүп, бир желектин, бир муштун тегерегинде чогуу аракеттерди көрүп атабыз. Аза күтүү болду, баарыбыз кайгырып атабыз. Ошол менен бирге кандай гана болбосун, биз ушу ынтымак, биримдик менен ушул оор абалдан чыгуунун жолдорун издеп атабыз. Ушундай рух, биримдик, ынтымак эң башкы жагдай болуш керек. Ушундай шартта өзүбүздүн ички ынтымакты, биримдикти ыйык сактагандын ордуна кайсы бир ойлонулбаган сөздөр менен аны андан бетер ырбатуу, татаалдатуу бул жакшы көрүнүш эмес. Ушул мааниде мен өзүм сыртынан байкап жүргөн, кээде учурашып калган Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакирбиевиздин маалымат каражаттарында жарыяланган бир чеки сөзү мени өкүндүрөт жана кичине кайгыртат. Ал анда ушул Кыргызстандын расмий бийлигин иштеген тажик туугандарга ишенич жок дегендей ойду айтыптыр. Бул биринчиден биздин каада салтка түгү келип адамгерчиликке да анча ылайык келбейт. Экинчиден Кыргызстандын конституциясы мыйзамдары боюнча Кыргызстанда эч кандай динине, улутуна же башка бир жагдайларга карап мындай бөлүнүүгө жол берилбейт. Ушуну эске алса болмок экен. Мен канча дагы ушул Өмүрбек инеме мындай сөздөрдү айтпоону кайра колунан келишинче Кыргызстан элин
ынтымакка, биримдикке чакыруусундан өтүнөрлүм. Ушуну эске алып койсо. Семен Яковлевич Поляков, вице-президент Русского центра гармонии. Эти дни мы все переживаем о тех событиях, которые произошли на юге нашей Баткенской области. Это печаль всех проживающих киргизстанцев, независимо от нашей национальности. Мы в Ассамблее народа Кыргызстана, у нас единая большая семья, которая не делимся ни по национальности, мы находим общий язык, дружим и помогаем друг другу. Я родился в Советском Союзе, я не знал, кто какой нации, мы были едины, были друзья. И мне хотелось бы, чтобы наша таджикская сторона и киргизская сторона, это же практически близкие друг другу родные, чтобы нашли общий язык, чтобы нашли общее и перешли к мирному пути регулирования. Только переговоры, мирное отношение друг к другу, человеческое отношение может решить все эти проблемы. Никогда мы силовыми методами не решим и дружбы не найдем. Только хорошее общение друг с другом всегда помогает найти общий язык и решить любые проблемы, которые не были. Были проблемы и в советское время. Была проблема, когда чуть не началась война. Но только мирные переговоры правительства России и Америки нашли общий язык, и все утихло. Я хотел бы, дорогие братья и киргизстанцы, и таджикистанцы, ну встретьтесь вместе, успокойте, не давайте нашим матерям, отцам, дедушкам и бабушкам переживать за ту кровь, которая проливается. Это ненужная кровь. Берегите друг друга. Давайте жить мирно, и мы всегда найдем общий язык и поможем друг другу. В эти дни все киргизстанцы откликнулись, и все, кто мог, передали все, что могли, и деньги, и продукты, и постельная принадлежность для тех, кто пострадал. Спасибо всем, кто заботится и думает о дружбе, о мире и о голубом нашем небе.